Парламентте жаш балдарга жөлөк пул төлөөнүн эрежесин өзгөртүү сунушталып жатат. Ага ылайык ар бир төрөлгөн балага 4000 сом сүйүнчү жана 3 жашка чейин ай сайын 700 000 сомдон берүү каралган. Андан тышкары бул мыйзам долбоорунда бир катар өзгөртүүлөр бар. Бирок айрым депутаттар документте байлардын балдары үчүн дагы жөлөк пул алууга жол ачылып атат деп сынга алышууда. НТС каналынын түз эфиринде кайчы пикир программасы. Менин атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Эмесе студиянын коноктору менен тааныштырсак, Жогорку Кеңештин депутаты, КЗП фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева аталган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Жана ошондой эле экинчи коногубуз парламенттеги Республика Ата журт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев. Алгач ошо суроону сизден баштасак, тез эле ушул мыйзамдын авторлорунун бири катары бул мыйзамды демилгелегенге кандай зарылчылык пайда болду бүгүнкү күндө? Биз бул мыйзамды бир нече фракция менен демилгелеп жатабыз. Анан эң негизгиси социалдык өнүктүрүү министрлиги менен кошо иштеп чыкканбыз да, алардын эксперттери менен. Негизи азыркы мыйзам жакшы эле максат менен, жакшы демилге менен көтөрүлгөн да. 98-жылдан бери жакыр үй бүлөлөргө даректүү жардам беребиз деген принцип болгон да. Даректүү. Ошо ким жакыр болсо ошол гана ошо жөлөк пулду алыш керек депчи. Бирок тилекке каршы бизде ошол Кыргызстанда адамдык фактор деп коет, бул коррупция. Анан коррупция абдан көбөйүп бара жатат жана биздин акыркы статистика боюнча 70% көмүскө экономика, 30% гана өзүнүн кирешесин расмий көрсөтөт экен. Ошондо азыркы мыйзам менен көп эле жакыр үй бүлөлөр ошол система, азыркы система, социалдык коргоо системасы калктын 60% жакыр үй бүлөлөрдү көрбөйт экен да. Алар ошол 900 сом деген киргизилген бизде, жана кепилденген минималдык киреше деп. Ал эмнеге киргизилген? Бюджетти экономдош үчүн да. Ошол 900 сомдон көбүрөөк эле алсаң, сен албай каласың. Мына ошондуктан азыркы мыйзам долбоору боюнча киреше эсептелбейт. Сен ар бир төрөлгөн балага берилет. 700 сомдон 3 жашка чейин. Андан кийин 500 сомдон 16 3-чү баладан деп айтып жатабыз. Анан сүйүнчү пул деген дагы түшүнүк киргизилип жатат. Бир гана жанагы баланын күбөлүгү керек, же болбосо ата энесинин паспорту керек. Абдан жеңилдетилген система. Бирок текши киреше каралбайт. Ошол эле учурда бул мыйзамда баягы социалдык акыйкатсыздык бар дешет. Ошол буга мисал бир өлкөдөгү жардылардын төрөлгөн балдары дагы, олигархтан төрөлгөн баласына дагы ошол жөлөк пулду, жанагы сүйүнчүнү, андан тышкары жана 3 жашка чейинки деп аткан 700 сомду алууга мүмкүнчүлүк берилип атат деп нараачылык жаралып атпайбы? Ооба, ушул суроо абдан көп берилип жатат. Байлар да калып калабы депчи. Бирок биз бай дегендин аныктамасындагы жок да биздечи мыйзамда. Бай ким, кедей ким, жакыр ким? Мен жана айтып атпаймынбы? Кепилденген минималдык киреше 900 сом. Бирок жакырчылыктын чеги 2631 сом. Бул жакыр да, 2631 сом тапкан үй бүлө айыначы жакыр деп эсептелет. Бирок алар албай жатышат да. Анан ооба бардыгына текши берилет, ар бир балага деп атабыз да. Бул балага көмөк, жөлөк деп атабыз. Бирок ушул система, мына мыйзам кирсе, баары бир ошол жанагы жакыр үй бүлөлөр кирип калат, көбүрөөк, адилеттүүрөөк система түзүлөт деген максат менен киргизип жатабыз да. Бирок ошол эле учурда 2000 канча сомду атап атасыз, ошо жаркырчылыктын белгиси деп. Анан бирок ошол чекке жетпей атпайбы сизде бериле турган каражат? Андай болгон күндө деле. Бирок азыр көбү кирип калат. Ошол 900 сом мындай жасалма түрдө киргизилип калганда 900 сом. Азыр көп үй бүлөлөр, жакыр үй бүлөлөр ушул системага кирет да, көрөт анычы. Өлкө көрөт. Ошол мисал үчүн айтайын, бир эне дейли 5000 сом айлык алсын. Анан 4 баласы болсун. 5000 сом ошол пенсионер апасы болсун. Азыр алар 10 000 сом алса, 4 балага бөлө келгенде 900 сомдон көп болуп, алар албай жатышат да. Ошондой үй бүлөлөр мындай кирип калат деп, ошондой максат менен айтып жатабыз да. Бирок жанагы бай үй бүлөлөр көп айтып жатышат, мыйзам чегинде чегерилгенден кийин алар албетте жөлөк пулду алышат. Ким эле албай койсун деп айтып жатышат да. Бирок мүмкүнчүлүк бар арыз менен. Мен албайм дегенгечи. Биз ошону да баштап алсак жакшы болот эле. Кенжебек мырза, мына авторлор буга чейин парламентте дагы, андан кийин бир катар маектеринде дагы ушул учурдагы иштеп аткан мыйзам өзүн актабай калды, өзүнүн максатына жетпей жатат, даректүү болбой атат деген сыяктуу жүйөлөр келтирип, анан баягы заман талабына жараша жаңыланууга, алдыга кадам ташташ керек деген демилге менен чыгып атат. Бирок сиз каршы чыктыңыз да, ошого эмнеге себептен баягы жаңыланууга барбаш керек деген суроо болуп атат.
Эми мен бул мыйзам долбооруна каршы болгонум азыркы эле иштеп жаткан мыйзамга өзгөртүүлөрдү мен өзүм да 5-чакырышта киргизгем, жана пенсияны алып салуу боюнча азыр мына көптөгөн бизде кайрылуу. Бирок өкмөт каражат жоктугуна байланыштуу 300 миллион сомдун тегерегинде каржы кетет экен деп туруп, мен мыйзамы президент тарабынан каршы пикир менен четке кагылган да. Бул биринчи маселе. Экинчиси, эми бул жерде болсо айтайык эмне үчүн каршы болуп аткан. Бул мыйзамдын аты жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам да. Анан кийин биз эгер бардык балдарга сүйүнчүнү да бардыгына балдар үчүн детский пособие деп коебуз, ошону баарына берсек, анда бул жөлөк пул же орусча пособие катары эсептелинбей калат. Пособие же жөлөк пул бул бир гана биздин элдин же калкыбыздын бир начар катмарына, мисалы инвалидтердин пособиясы бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүкү бар, СПИД, ВИЧ оорулары менен ооруган жана башка ушундай түрлөрү көп да, ошолорго гана берилүүчү каражат мамлекеттен социалдык жардам бул жөлөк пул деп аталат да. Эгер биз бардыгына берсек, мен ойлойм бул жөлөк пул мыйзамы деген атынан баштап өзгөртүш керек да. Анан кийин экинчи айта турган маселе, биздин мыйзамдар конституция менен аныкталган атайын норма бар. Биздин жарандардын абалын оорлотуучу мыйзамдар кабыл албаш керек деп. Мен эмне үчүн оорлотуучу деп атам? Эгер бул мыйзам кабыл алынса, бүгүнкү күндө эң жакыр деп эсептелген. Азыр мынакей биздин коллегам айтпадыбы, көп үй бүлөлөр кирбей калган деп. Бирок точно кирген эң жакыр деген үй бүлөлөр бүгүн алып атат да. Мисалы 2 баласы бар жакыр үй бүлө бүгүнкү күндө 1800 сом алып атат, 900 сомдон ар бир балага. Алар 0 болуп албай калат эртең. Анткени 3-чү баладан гана баштап берилет. Ал эми бүгүнкү күндөгү 5 балалуу жакыр үй бүлө айына 4,5 сом алып атат. Эгер бул мыйзам өтүп кете турган болсо, эртең алар 3 баласына эле 3-чү, 4-чү, 5-чи баласына 500 сомдон 1,5 сом алып калат. 4,5 сом алып аткан эсептей бергиле 3400 сомго аз алып калат. Мен жана айтканда 2 балалуулар дээрлик эле албай калат. Бирок анын эле коңшусу болуп турган мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгү андан жогору болгон үй бүлө 3-4 баласы болсо алат да, а жакыр эч нерсеси жок 2 балалуу үй бүлө албай калат. Мына ошондо социалдык теңсиздик пайда болуп туруп, жана албай калгандар арыздан арыз чыгат. Мына менин бай коңшум алып атат, а мен болсо кедеймин албай калдым деп туруп, мына ошондо мен ойлойм, биздин коллегаларыбыз мына инициатор болуп аткандар эмне деп жооп беришти билбей биз кыйналабыз да. Эртең бул болорун мен билип турмун, анткени бул айылдагы детский пособияны кантип аныктап, ошонун арасында мен аралашып жүргөн депутат катары буну айтып атам да. Экинчиси, эмне үчүн десе бул коррупция болуп атат деп. Коррупция болсо анда 1-2 киши социалдык кызматкерлер камалбак. Мен ойлойм, ал жерде ушуну аныктоодо социалдык министрлик өзүнүн механизм рычагтарын оңдош керек, түздөш керек өзүн. Андан кийин коррупция болуп атат деп аны жойуп салып, бардыгына берип салганда ага биздин мамлекеттин каражаты да жетпейт. Эртең биз жанагы 2 балага берилбейт дегенге кайра беришибиз керек болуп калат. Ошол 2 бала, 1 бала 2 балага берилбеш керек, 3-чү баладан тарта бериш керек деген сыяктуу нормалар кайдан келип чыкты? Анан чыгара жанагы 900 сомду 500 сомго түшүрүп, мурдагыдан дагы киреше азайды деген дагы айтылып атпайбы, Доматтар? Бул жерде Кенжебек Сатымкулович, сиз механикалык түрдө айтып жатасыз да, сиз парламентте сүйлөгөндөн кийин кабылдама абдан көп телефон чалуулар болду да, 2 балалуулар албай калат экен деп. Бирок бул жаңылыштык да. Себеби дегенде 2 балалуу 3 жашка чейин болсо алат да. Алар жанагы сүйүнч пулду дагы алып жатышат, 4000 сомду. Ооба, эгер 3 жаштан өтүп калса, алар ала албай калат депчи. Анан сиздин сурооңузга жооп берсем да. 3 жаштан 16 жашка чейин албайт да. Ооба, бирок жок, так айтып коёк. Мына 2 балалуу үй бүлөлөр жакыр болсо да 3 жашка чейин алат да, 3 жаштан 16 жашка чейин алар 1 тыйын албайт. Ооба, бирок 3 жашка чейин алып атпайбы? Жок, аны айттыңар, бирок силер 3 жаштан 16 жашка чейинкини айтпай коюп атасыңар да. Мына ошон үчүн элдин баарын айтыш керек. Жакыр үй бүлө болсоң да 3 жашка чейин аласың, ал эми 3 жаштан кийин 2 балалуулар албайт. Ал эми 5 балалуулар 3-чү, 4-чү, 5-чи баласына гана алат, и то 500 сомдон. Ошондо бүгүнкү күнгө салыштырмалуу алар 5 балалуулар 900 сомдон 4,5 миң алып атса, эртең 1,5 миң алып калат. Бирок сиз айтып аткан жанагы, ооба, сиз айтып аткан жана 5 балалуулар да, мен айтып аткан үй бүлөлөр кайра эле кирип калып атпайбы? Мисалы үчүн жана пенсиясы эсептелип калынып атат. Аларды кандай эсептейбиз? Биз азыр отуруп алып так эсептешибиз керек. Андачы Кыргызстанда
3 жаштан жогору 2 балалуу жакыр үй бүлө канча? Ошондо пайызы абдан аз чыгат. Биз эсептөөлөрдө мына изилдөөлөрдө жүргөндө эмне себептеген пособие жөлөк пулга кайрылгандардын 97% 3 балалуу экен. 2 балалуу үй бүлө жакыр деп эсептелбейт. Алар мындай баласын багалат экен да. Эми бул статистикага таянсак. 3 баладан, 4 баладан жакырчылык абдан жогорулап кетет экен. 43%, 60%, 80% болупчу. Сиз айтып аткандагы мындай механикалык эсептелип калып атпайбы? Алардын жөлөк пулун, сүйүнчү пулун эсептеген жоксуз. Же болбосо алардын ата-энеси иштеп калышы мүмкүн. Же алардын үйүндө жана пенсионер болушу мүмкүн. Аралашып кетип атпайбы азырчы? Биз мыйзамды эми орлотпош керек да. Мына азыркы аз камсыз болгон үй бүлөлөр 5 балалуулар. Алар уже сүйүнчү пул албайт. Алар ал убакыттан өтүп кеткен. Алар бүгүн 4,5 миң сом алып атат. Жакыр үй бүлөгө. Эртең сиздин мыйзам ишке киргенде эле алар 1,5 миң сом алып калат. Же болбосо сүйүнчүлүктөн өтүп калган 2 балалуулар бүгүн 1,800 алып атат. Сиздин мыйзам ишке кирсе эле алар 0 албай калат. Мына ошондо алар коңшусун караса Мирбек отурат, 4 балалуу пособие алып атат. Биягын караса мен отурам 4 балалуу пособие алып. Биягында Атамбаев, Бабанов баары пособие алып атат 4-5 балалуулар. Ал байкуш 2 балалуу албай калат. Ошондо ал митингге чыгат. Мен эмне үчүн мага эң жакырда ал чынында. Жанагы коррупция жөнүндө айтайын, Бишкекте чоң шаарларда болушу мүмкүн, эл бирин-бири тааныбайт да, соцработниктер билиндирбей берип атат. Бирок мен айтып кетейин, айылдарда негизинен эң аз камсыз болгондордун баары алып атат. Бирок ага кээ бир жана шустрый быстрыйлар малын ата-энесине жаздырып туруп кошулуп кеткендер болушу мүмкүн. Бирок алардын баарын чечсе болот эле да. Биз бүгүн 900 сом алганды 1,5 миңге көтөрүш керек, эгер өкмөттө акча болсо. Бирок эч качан 900 сом алып атканды 500 сомго түшүрбөш керек. Бул оорулотуучу жагдай болуп кетет. Кенжебек Сатымкулович, биз башка планетада жашап жатат окшойбуз экөөбүзчү. Биз барган жерде элдин баары көтөргөн маселе ушул болуп атпайбы? Эң жакырлар албай эле колунда бар, же тили өтүмдүү, же тааныш билиши барлар эле алып калып атпайбы? Анык теңсиздикти ушул ситуация мындай ириңдеп жарылайын деп калганда өкмөттө мен министрге айтып жүргөм, стенд койгула. Жакыр үй бүлөлөрдүн тизмесин илгиле. Ошондо ал жерге тизмеге илингиси келбейт көптөр. Азырчы барсаңызчы, дагы жолугушууларда көп айтып атат. Менин үйүмдө жана муздаткычым бар эле, анан кийин унаам бар эле деп. Ал эски да. Эсептебей калган. Бирок мен ошол иликтеп көрсөм, ошондой сөздөр дагы деле жүрөт. Кээ бир адамдар ошентип айтышат, түшүндүрөт экен да. Тиги байлык булактарын аныктайт да, бирок ошону Минсоцразвитие иштей албаса кетириш керек да. Ага мен макулмун. Ага мен макулмун. Бул жерде даректүүлүктү ишке аткарууда ошо министрлик даректүүлүк деген жок да. Сөзүңүздөр оозуңуздарда бизде кыскача рекламалык тыныгуу бар, анан кийин талкуу уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфириндеги Кайчы пикир программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз ошо парламентте сунушталып жаткан жөлөк пул, жаш балдарга жөлөк пул төлөөнүн жаңы эрежеси боюнча ошол мыйзам долбоорун талкуулап жатабыз. Айдайым мына учурда өлкө бюджетинин тартыштыгы 23 миллиард сом деп бааланып атат. Ошол эле учурда мына жыл сайын 150 миңдин тегерегинде жаш бала төрөлөт экен, бул статистикалык маалымат. Анан алардын ар бирине ошол сиздер айтып аткан 4 миңден бергенде ошондо 1 миллиард 800 миллион, 600 миллион сом аларга берилет экен. Андан тышкары алар 3 жылда жанагы 450 миң бала болсо, ошол эле 3 жашка чейинки ошол 3 жылдын ичинде аларга 315 миллион сом. Айтор ошондо отуруп, бул сумма мындай 8 миллиард сомго чейин барары дагы кайсы бир маалыматтар боюнча айтылып атат. Анан өлкө бюджетинин тартыштыгы мындай болуп жатканда, каражатты булактарын каяктан табабыз деп атасыздар? Ошол табуу жагы каралып атабы, же бул баягы популисттик мыйзам болуп атабы деген дагы мындай суроо жаралат экен да, ушул сандарга үңүлүп карасак. Бул эми популисттик мыйзам эмес, аны мен тактап өтөм. Сизди бир тактап койсом, 8 миллиард дегенде көрөрмандарыбыздын жүрөгү түшүп калышы мүмкүн да. Азыркы иштеп жаткан мыйзамга 6 миллиарддын тегерегинде кетип атат. Кошумча 1,8 миллиард деп эсептелип жатат. Буга өкмөт биз бул каражатты табабыз, жана каржы министрлиги биз бул каражатты табабыз деп жооп беришти да. Биз ушуга ишенип туралы азырынчачы. Анан кийин жогорку кеңештин жыйынында дагы айтылып жатты. Өкмөт корутунду берди. Корутунду берди. Биз табабыз депчи. Ушул жерден бир тактоодо бүгүнкү күндө 6 миллиарддын 3 миллиарды детский пособияга, калганы башка пособияларга кетип атат. Ошо 3 миллиард детский пособияга балдарга берилип атат. Сиздердин азыр мыйзам өтүп кете турган болсо, президент кол коюп берсе, только 600 миллиондон сүйүнчү деп атабы,
4 миллиард сом 3 жашка чейин эле кетип калат. Ошондо кошкондо 3 жашка чейин сүйүнчү менен кошкондо жылына 4,6 миллиард сом кетет. А 3 жаштан 16 жашка чейин дагы 13 жыл бар. Аны биз эгер 6.000 бала, 600.000 бала жылына алат десек, ошондо общий 8 миллиардтан ашып түшүп атат. А бүгүнкү күндөгү биз берип аткан 3 миллиард сом, ошондо буга бер жагы дегенде 5 миллиард сом жылына талап кылынат. Эгер биз жана сиздер айткан схема менен бардыгын акыбат кылабыз 16 жылга чейин деп ала турган болсок. Ооба, биз Анткени жылына мен статистиканы атайын сурап алдым. 150.000 бала төрөлөт экен. 155.000 бала төрөлөт экен. 2018 жылы 159.000 бала төрөлөт деп күтүлүп жатат. Бирок бир эле берилбейт да 159.000 балага. 2018 жылы алар бир жылда мисалы үчүн ошо ар кандай мезгилде төрөлөт да. Бир жылдын ичинде берилет да 4.000 сомдон ар ким. Анан бул жерде дагы көрөрмандарга түшүндүрүп кетсек, жана социалдык, сиз айтып жаткан социалдык пособияларга биз тийген жокпуз. Алар бериле берет. Жанагы Жок, мен детский пособияны айтып атам. Бирок бул эне менен балага ооба колдоо, мамлекеттен колдоо деп детский пособияны киргизилип жатат. Анан буга чейин дагы айтып кетиш керек да, бул мыйзамда дагы кайсы кемчилиги бар, мен каршы чыгып аткан. Ал макул болуп атканды айттыңыздар, азыр 100.000 деген, миллион деген эл бул мыйзамды колдойт. Пособие албагандар. Олигархтар көп болсо там мындай эле да, калганы орто бай жана ылдыйкы бай баары колдоп атат. Анткени пособие алгысы келет баарын. А бирок жакырып билелер буну түшүнбөй атат. Анан дагы бир нерсе, бул мыйзамда туруп эле сөөк коюу боюнча пособие бар эле, ал жок болуп кетти. Мен бүгүн атайын звонок этип аныктадым. Погребенияга канча берилчү эле деп айыл өкмөттөрдөн сурасам, ар бир пенсионерге пенсиянын суммасына карабай кайтыш болгондо 15.000 сом разовый сөөк коюуга берилет экен. Бул мыйзамда силер аны мындай түшүндүрүшсүз эле алып салып туруңар. Ал да оорутуучу жагдайда мындай элге биз зарплата берип атсак, зарплатаны ылдыйлатканга укугубуз жок. Пенсия берип атсак, аны да ылдыйлатканга укугубуз жок. Конституция, мыйзамдар бизге жол бербейт. Силердикинде бир нече жагдай оорлотуучу болуп кетип атат. Бүгүнкү алып аткандардын силер эки эсе азайтып атсыңар. Сөөк коюу погребение алып аткандардыкын жок кылып коятсыңар. Жок, эки эсе азайткан жокпуз. Сөөк коюу боюнча бир нече жолу маселе көтөрдүңүз да. Анан мен бүгүн да министрликке азыр эл угуш керек да ушуну. Ооба, тактасам, алар бул сөөк коюу өзүнчө токтом, подзаконный акт менен иштей берет жана иштейт. Мыйзамда 20-биринде тур. Эч кандай жок, иштей берет дейт. Анан мына карасаңыз, бул жерде дагы сиз айтып атпайсызбы? Сөөк коюунун жөлөк пул сөөк коюуга 3532 экен, орточо эсептегендечи. Анан бизде мындай маселелер бар го, жанагы боюнда бар болгондо декретке чыгуу. Азыр 4 ай, 4 ай болгондо ага 1920 орточо эсептелген экен да. Биз ошондо биздин мамлекетибиз эми мындай одоно болуп калбасын, өлүмгө көбүрөөк жумшап жатыппыз да. Биз жаш балдарга жумшабайлыбы деген эле кеп, жаш балдарга, келечекке. Биз жанагы бүгүн эле ЮНИСЕФтин отчетун карасам, ар бир 3-чү бала анемия менен ооруйт. Ошолорго жардам берүү да 3 жашка чейин абдан маанилүү деп жатабыз. Ооба, бала бакчалар керек, ооба, мектептер керек. Социалдык, сиз айтып жаткан жана социалдык жөлөк пул, бул иждивенчество жана жатып ичерликти өнүктүрбөш керек деп жатасыз. Мен макулмун. Негизи эле мамлекеттен акча алганда мамлекет биздин балдарыбызды багат экен деген кеп эмес бул жердечи. Бирок кандайдыр бир жардам. Мен ошо төрөсөм мамлекеттен жакшы ниет экенин ошо баягы бериле турган суммалардан билип атабыз, бирок ошол каражат кайсыл жактан табылат деген суроого жооп алган жокмун да. Аны мен дагы такташыбыз керек. Негизи каржы министрлигинен корутунду алдык да. Жок, эми бул эң таң калыштуу, анткени мен бир нече бул каражатка тиешелүү мыйзамдарды ушул эле пенсияны совокупный доходдон алып салайык деп ошондо кошумча канча акча болду эле айтсаңыз. Өкмөттүн эсептөөсү менен 500 миллион сом деп токтомунда чыгарып берген. Бирок мен айткам, анын бир 300 миллион эле кетет. Калганын элдер ар кандай жолдор менен башка жерге пропискага тура коюп чечип атат. Бир десем ошого да неме акча тапкан жок, бирок бул жерден 2 миллиард 3 миллиард сумманы мен ойлойм булак аныкталган жок. Мен аны биздин бюджет комитетинен сурадым. Баягы өкмөт мындайча айтканда үстүртөн эле табабыз деп койду да. Ошондуктан мен буга чоң күмөнүм бар да. Мына бул жерде дагы бир кошумча бул мыйзам жөнүндө айта турган болсок, биз буну киргизгенде жана 900 сомдон ылдыйлатпашыбыз керек. Экинчиси, мен кече палатада да айттым. Силер айтып атасыз, бардыгына 3 жашка чейин берейик. Анан кийин 3 жаштан кийин только 3-чү баладан деп. Мен ушул жерде айтып, эмне үчүн деген суроо берсем, ал жакырчылык. Анткени 3 жашка чейин чыгым көп болот деп. Менин жеке оюм, чыгымдын баары 3 жаштан кийин башталат. Анткени нормальный эне баласын 3 жашка чейин грудной кормление, эмчек эмизүү менен багат да. Ага продукты деле кетпейт. 3 жашка чейин. А эми 3 жаштан кийин
аны бала бакчага бериш керек. Ага кийим алып барыш керек. Ал өз алдынча тамак жеп баштайт. Ага витамин жана башкалар керек. Баланы ооруканаларга жана башкалар маселеси. То есть мен ойлойм 3 жаштан кийин анын анык чыгымдары ал өзүнчө адам катары көбөйөт. Эми чыгымдарды гана эсептебесек, социалдык факторлор бар да. Мен эне катары дагы айтайынчы. Мына 3 жашка чейин үйдө отуруп бакса жакшы болмок да, бирок анын каражаты жок да азыр эненинчи. 2 айда эле чыгып кетип атышат. Эгер ошол пособияны 700 сомдон ай сайын алып турса, үйдө отурат беле. Анан мен эмес, эксперттер көп айтышат да, 3 жашка чейин абдан маанилүү. Апасы жанында болуш керек депчи. Азыр бизде мына ички мигранттар аябай көп да. Ушул мыйзамдын жардамы дагы деп жатабыз. Документтерин топтоп, мындай жашаган жерине пропискага байланып калышпайбы? Алар документтерин топтоп бере албайт. Ошол ички мигранттар азыр Кыргызстанда гана социалдык жетимдер деген түшүнүк пайда болду. Интернатка таштап коюп кетип атышат. Бирок министрликтер менен бир жолу түз эфирге чыктым, алар түз эле айтып атат. Пропискаң жок болсо деле, убактылуу сенин каттооң бар болсо, детский пособияны барып оформить этип алсаң, документтерин топтой албай калышат, толук мүмкүнчүлүк бар да, толук. Анан сиз айткан мыйзам боюнча мен да карап чыктым, 300 миллион 500 деп атасыз. Бирок ушуга чейин дагы 2015 жана пенсияны кирешеден алып салуу биз да макулбуз. Бул мыйзамда ошол пенсия кирешеден алып салынып атат, эң башкы нерсе. Бирок ошол эле мезгилде эне менен балага да көмөк болуп отуруп, орток пикир десек болот да, 1,8 орток. Жанагы Кыргызстан өнүгүү прогресси сунуштап аткан чоң акчалар эмес. Буга чейин сунушталып жаткан жанагы 5 миллиард деген суммаларды да көрдүм. Ошончо кошумча талап кылынат экен бюджетке депчи. Анан бул жерде келип 1,8 деп атабыз. Мындай орточо эсеп менен алганда баарына текши, адилеттүү бир система түзүү да. Бул мыйзам долбоору азыр экинчи окуудабы? Экинчи окууда баары колдоп беришти. Мына менде дагы чыгарып алдым. Кабыл алынса, бул күчүнө кирсе, Менен башкасы колдоп берди. Сиз, анан Бекешев, бул мыйзам күчүнө кирсе, бул бир күзгө барып күчүнө кирип кала тургандай болот да, бул өңүт менен кетсечи. Анан ошол эле учурда жана каржы булактары өкмөт каржылап, ошондон баштап, ошо сентябрь, октябрь айларынан баштап баарын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар бекен? 2018 жылдын 1-январында. Ошондон баштап күчүнө кирет мыйзам. Эми өкмөттө азыр эч кандай мүмкүнчүлүк жок буну төлөгөнгө. Бул эми өкмөттүн эми анын эртең эле сурай турган убактысы келет го. Мен ойлойм бул жерде мисалы инвалидтерге жана башкаларга биз каражатты Кенжебек мырза, мына дагы ушул учурда сиз мыйзамга мындай баягы каршы чыгып атасыз, бир катар жөөлөрүңүздү айттыңыз. Анан кандай сунуш берет элеңиз бул маселеден чыгуу үчүн? Учурдагы баягы жөлөк пулдар өз дарегине жетпей атса, жаңы сунушталып аткан мыйзам болсо дагы мындай бүчүлүштүктөр пайда болуп атса, кандай алып чечиш керек маселени? Бул маселени биз биринчи этапта мен өзүм жеке депутат катары, башка коллегаларым билбейм кандай сунуштар бар. Менин сунушум биринчи жанагы жыйынды киреше деп коет, ошодон пенсияны алып салыш керек. То есть детский пособияны аныктап атканда анын чоң аталарынын пенсиясын буга кошпош керек. Ошондо биз чыныгы жакыр үй бүлөлөрдө калмакпыз. Кыргыздын менталитетин бузмак эмеспиз. Ал ата энесинен качып жашай тургандай кылып туруп. Анан кийин ошондо жанагы 500 миллион сомдун тегерегинде талап кылынат деген. Бул өкмөт көтөрө ала турган нерсе. Андан кийин экинчи маселе, биз азыр гарантированный минимальный доход деп коет, жанагы жакырчылыктын чеги да. Ошону эсептеп туруп биз 1050 бекен азыркы убакта. Ошону көтөрүш керек да, 900 сом. Ошону көтөрүп туруп 1500 чейин көтөрүш керек. Ошондо бир балага биз жанагы орто жана байлардыга бербешибиз керек эч качан. Ошондо дагы 600 сом дагы кошулуп атат. Анан чыга жана 500 миллион дедиңиз, ошону менен жалпы эсептегенде канча болот? 1 миллиарддын тегереги. 1 миллиарддын тегереги. Бирок биз только жакында барбайбы? Жакыр, ал этап менен да. Мынакей азыр биринчи биз пенсияны алып салмакпыз. Ушул сунуштарды документке кошуу ниетиңиздер барбы? Балким биргелешкен кайра варианты. Азыр экинчи окуудан өтүп калдык да, баары колдоду. Демек, артка жол жок, э? Артка жол жок. Анан бул жерде мен сизге толугу менен кошулам. Пенсия жанагы жыйынды кирешеден чыгыш керек. Бирок биздин мыйзамда эле ошол пенсияны чыгарып жатабыз дагы, бирок ага кошумча эне менен баланы колдоп коебуз деген сөз болуп жатат да. Жок, силердин мыйзамда азыр көптөгөн жумушту мен соцразвитияны жумушу жок калтырып атасыңар. Анткени детский пособияны аныктап кереги жок. Коррупциялык силер жакыр үй бүлө деген терминди жок кылып саласыңар. Жакыр үй бүлө биздин закондон жок болуп кетет. Түшүнүк жок. Демек бизде жакырчылыкты жойдук. Бардыгы бирдей деген темага алып келдиң. Рахмат. Албетте бул боюнча дагы бир катар талкуулар болор, убакыттар. Жок, буну негизи 7 областта парламенттик угуу жасаш керек. Булар ушундай скорость менен астыга алып баратат. Эл түшүнбөй калат. Биз бардык бүт эле аймактарды кыдырып жатабыз. Ортосу 10 телегөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. Бул жолу биз ошо парламентте сунушталып жаткан жаш балдарга жөлөк пул маселе берүү маселесин талкууга алдык.
Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Бүгүнкү программабызга аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты, КЗП фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева жана ошондой эле Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоевдор катышты. Кайрадан эфирден амандашканча.